Талас шаарындагы бул 4 кабаттуу үй облустун прокуратура органдарынын кызматкерлерине кызматтык батир катары берилди. Белгилей кетсек, бул имараттын буга чейинки абалы начар эле. Көп жылдан бери каралбай турган, мыйзамдаштырылып мамлекеттин карамагына өткөн соң 32 батирлүү көп кабаттуу үй толугу менен капиталдык ремонттон өттү. Оңдоп түзөөгө 20 миллион 500 миң сом каражат кеткен. Эми аталган батирлер чечим менен Талас облусунун прокуратура органында иштеген кызматкерлерге берилди. Былтыр Курманкул Токтаралиевич Талас эргесине ушу кызматкерлер менен жолугушуу үчүн келип, ушул турак жай проблемасын көргөндөн кийин чечип берүү аракеттерин аябай көрдү. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун көмөгү менен мамлекеттик бюджеттен ушул артымда турган жакшынакай турак жай курулуп бүттү. Азыр бул жерде көрүп турасыздар, 32 квартира менен Талас шаарынын, Талас районунун, Талас облустук прокуратурасынын, Бакай Ата райондук прокуратураларынын турак жай маселелери чечилип калат деп ишеничтемин. Турак ээлерине бакубат жашоо каалайт элем. Тынччылыкта жашасын, аман эсен болсун. Кызматтык батир үй бүлөдөгү балдардын санына карата бөлүнүп берилди. Куштарбек Абдишев облустук прокуратурада бөлүм башчысы болуп эмгектенет. Ал буга чейин үй бүлөсү менен батирлеп жүрүп, эми бүгүн ментип бардык шарттары бар кызматтык батирге киргенин айтып кубанат. Бул жерде иштеп келгениме бир 10 жылдан ашык убакыт болуп калды. Ага чейин мындай жеке батирлерди алып жашап келгенбиз. Учурда кызматтык батирге келгендигибизге байланыштуу шарт жакшы. Бүт условиясы, бүт шарттары менен жасалыптыр баарыбызга. Кенен 4 балам бар, учурда 4 бөлмөлүү батир берилди. Мындай шарттагы батир кызматчынын жубайына дагы жакты. Гүлмайрам Кенжегулованын айтымында, жубайлар 13 жылдан бери батирлеп жашап келишкен. Минтип кызматтык батир менен камсыздаган мамлекеттин бул көмөгүнө жубайлар кубанат. Бүгүн биз ошол кызматтык жолдошум кызматтык батирге кирип аябай кубанып турабыз. Буга чейинки ошол биздин батирлеп жүргөнүбүздү мен сыяктуу ошол тармактын аялдары жакшы эле түшүнөт болуш керек. Себеби дегенде биз ошол Талас облусунда 10 жылдан ашык жүрөбүз. Мына 13 жыл болуп атат. 13 жылдан бери бир нече батирлерге көчтүк да. Ар кандай болот, кээде баягы условиясы бар, кээде условиясы жок батирлерде жүрөбүз. Кээде батир таппай калган учурларыбыз дагы болуп, жүктөрүбүздү бир жерге коюп, ошентип жүргөн учурларыбыз болгон да. Азыр Кудайга шүгүр, биз ошол жогорку жетекчилердин, өкмөт башчылардын, өлкө башчылардын жардамы менен бүгүн кызматтык, мамлекеттик ошол батирге кирип отурабыз. Кенен, жарык, мындайча айтканда баардык шарттары бар. Ошо батирге туш келдик да, аябай сүйүнүп, кубанып атабыз. Мен өзүм 4 балам бар. 4 бала менен башка бирөөлөрдүн батирлеринде көчүп жүргөн, чындап эле аябай ыңгайсыз болчу да. Анан азыр Кудайга шүгүр эми мен сыяктуу эле ушул прокуратура тармагында иштеген балдардын, кызматкерлердин жубайлары мен азыр айтып аткан сөздөрдүн баардыгын аябай жакшы түшүнүшөт. Себеби дегенде алар деле баардыгы буга чейин ошо региондорго көчкөн сайын, областтарга, райондорго көчкөн сайын ар кандай батирлерге туш келчү да. Азыр Кудайга шүгүр, аябай сонун жаркыраган батирге келип отурабыз. Чындан эле ошол кызматкерлерге кам көргөн өлкө жетекчисине, биздин ошол облустук прокуратуранын жетекчисине, ошондой эле облуста ушул батирдин бүтүшүнө салым кошкон бир нече организацияларга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми бул үй бүлөгө 3 бөлмөлүү кызматтык батир берилди. Үй бүлөнүн кожоюну Айбек Шадиев Талас шаарынын прокурорунун орун басары. Жалал Абад облусунун Аксы районунан келип, 2018 жылдан бери Таласта иштейт. Батирдеги жылуу бөлмөлөр, сапаттуу ремонт иштери жана ысык муздак суусу коюлган шарттар кызматкерди кубантууда. Дагы бир сүйүнүчтүү кабар болуп, кызматчынын жубайы эгиз төрөгөн. Жаркылдаган батирлүү болуп отурабыз. 3 бөлмөлүү белгилеп кетчү жагдай биз бул батирге 2 күн мурда көчүп келдик. Көчүп киргенден кийин, бир күн түнөгөндөн кийин келинчегим төрөт бөлүмүнө алып кетишти. Ал жерден ошол 22 февраль эртең менен 2 эгиз кызды болдуңар деп жакшы кабар уктук. Кудай кааласа кыздарыбыз ушул көрүүгө келишет. Атын азыр пока ойлонуп атабыз. Ушундай сүйүнүч менен 2 эгиз кызды болдуңар деп жакшы кабар уктук. Кудай кааласа кыздарыбыз ушул көрүүгө келишет. Атын азыр пока ойлонуп атабыз. Ушундай сүйүнүч.
күйөө балам, кызым ушуларды көргөнү келдим эле. Жалал Абад областынан, Базар Коргон районунан келдим эле. Келсем, ушундай жаңы батирге көчүп атышыптыр. Кудайым колдоп бул жаңы батирдин эмеси менен эгиз неберелүү болдук. Ошого шүгүр, миң мертебе. Өкмөтүбүздүн башчысы Садыр Жапаров жаш кадрларга атайын көңүл бөлүп, жакшы иштесин ушулар деп, жакшы шарттарды түзүп, ушу квартираларды эметкенине мындай падарт кылганына мен кубанычтабыз бардыгыбыз. Ушу жаш кадрлар бардыгы ушу жаңы конуштары кут болсун. Учурда 32 батир прокуратура кызматкерлерине толугу менен берилди. Көп кабаттуу үйдүн ачылышын жасоого өлкөнүн башкы прокурору Курманкул Зулушев келип катышты. Өз сөзүндө Курманкул Зулушев мамлекет тарабынан укук коргоо органдарына, анын ичинен өзгөчө прокуратура органдарынын эмгек акысына жана жашоо шарттарын жакшыртууга көңүл бөлүнүп жаткандыгын билдирип, эми алдыда коюлган кызматтык милдетти так алып барууну эскертип, ак кызмат кылууга чакырды. Урматтуу кесиптештер, ардагерлер жана кызматтык турак жай аземинин катышуучулары, Айкөл Манастын ыйык журтунда Чыңгыз Айтматовдун конушунда кут тарган мамлекеттин башаты болгон касиеттүү Талас жергесинде прокуратура кызматкерлеринин турак жай ачылыш аземине сиздер менен чогуу күбө болуп жатканыма кубанычтамын. Кайсы бир кылымдарда, замандардын кайсы бир бүктөмдөрүндө эгемендүүлүгүн жоготуп алган ата бабаларыбыз өз алдынча элдүүлүктүн кайра калууна келерин эңсеп, самап, ата журтубуз, ак өргөбүз болсо экен деп өз алдынча түтүн булатып, түндүк көтөрөр заманды тилеген экен. Анын сыңарындай мына бүгүнкү күндө мамлекетибиздин экономикалык шартына байланыштуу прокуратура органдары көйгөйлөрүнө көңүл бурулбай келген. Азыр бизден мына ачылыш аземинде жакшы жашаганга себеп болгон бул мамлекетибиз түптөлгөн мамлекетте жашап атып, ар бир органдын, мамлекеттик уюмдардын иштөөсүнө биринчи шарт түзүү бул мамлекетибиздин милдети болуп саналат. Өзүңүздөргө маалым, былтыркы жылы Талас областында болгон иш сапарда прокуратура кызматкерлеринин имараттарын, ошондой эле турак жайларынын акыбалын көрүп, сөз түрдө оңдоо талап кылууларын эске алып, аракет жасадык эле. Мына бүгүн Кудай буйрса жыйынтыгы келип чыгып турат. Талас областынын прокуратуранын областтык имараты 66 жылдары, ал эми Талас шаары, Талас районунун прокуратуралары да ушу 60 жылдары курулган, эскилиги жеткен, иштөөгө толук шарты жок эле. Ал эми кызматкерлерибиз болсо алган эмгек маяналары квартирага араң жетип, жашоо шарт кыйынчылык болгондо бүгүн мамлекеттин, өлкө башчысынын талабы коррупция менен күрөшүү, мыйзамдуулукту так көзөмөл кылуу. Мыйзамдуулукту көзөмөл кылуу үчүн биринчи биз кызматкерлерге шарт түзүп берүү милдети эле. Ошол максатты көздөп, мына маңдайыңыздарда турган жаркыраган 32 квартиралуу 4 этаждуу имараттын бүгүн ачылыш аземинде турабыз. Бул имарат, урматтуу кесиптештер, сиздерге кут кылсын, ак жолтой болсун. Ушул жерде береке пейиз кирип, бала чакаңыздар менен аман эсен болуп, көптөгөн ийгиликтерге жетериңиздерге мен ишенем. Урматтуу кызматкерлер, кесиптештер, мына Талас облусунда 90% кызматкерлердин турак жайы менен чечтик, Кудай буйрса. Өзүңүздөргө маалым, бир гана Кара Бура районунда калды, кызматтык батир жок. Ал эми башка райондордо, областында толугу менен камсыз болду. Мен ойлойм, мамлекет ушундай шарт түзүп жатканда эмгек маяна бүгүн Кудай буйрса 1 айга жетерлик туурабы? Эмгек маяна жетишерлик, жашаган таза, бүт шарты бар үйдө жашап атып, биздин бир гана милдет талап калды. Биз татыктуу мыйзамдарды көзөмөл кылышыбыз керек. Коррупция менен татыктуу күрөшөсүздөр деген ойдомун. Талас облусундагы Талас жериндеги жарандардын
укуктарын сиздер эч кандай башка кызыкчылыктарды көздөбөстөн коргойт деп мен терең ишенем. Бул имарат былтыр шартты көрүп барып биз маалымат бергенден өлкө башчысы Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен мына бюджеттин эсебинен толук салынып бүттү. Демек өлкө башчысынын сиздерге болгон бул койгон талапты шарт түзүү менен ишке ашырат деген терең ишеничте турат. Ошондуктан мына үй бүлөңүздөр турат. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Сиздер уят кылбастан өз милдетиңиздерди ак ниеттүүлүк менен аткарасыз деген ойдомун. Ошондуктан барыңыздарга ден соолук каалайм. Конушуңуздар жайлуу болсун. Башкы прокурор Таластагы кесиптештеринин жаңы кызматтык турак жайы менен таанышып, батирдин шарттарынан кабар алды. Түзүлгөн шарттарды көрүп чыккан соң Курманбек Зулушев эми иштөө гана керектигин эскертип, кызматтык милдетти татыктуу алып барууга чакырды. Азыр мамлекетте коррупция менен күрөшүү өз деңгээлинде, жогорку деңгээлде болуп жатат. Коррупция менен күрөшүп, прокуратуранын функционалдык милдети бул мыйзамдарын так бирдей аткарышын көзөмөл кылуу. Демек, мыйзамдуулукту сактоо, адам укугун коргоо. Эгерде прокуратура кызматкери өзү алган маянасы жашаган квартирасына жетпей атса, ал кызматкерден кантип мыйзамдуулук талап кыласың? Талап кыласың албетте. Бирок өз жемишин өз деңгээлинде бербейт да. Ошондуктан өлкө башчынын талабы менен, биздин аракеттери менен мына Талас областын прокуратуранын 90%-ын биз кызматтык батир менен камсыз кылдык. Бир гана Кара Бура району калды. Башка райондор, областтык прокуратура бардыгы кызматтык үй менен бүгүн толук 100% камсыз болушту. Мындай заңгыраган, таза, бүт шарты бар үйдө жашагандан демек эми мамлекет талап коюп мыйзамдуулукту, адам укугун сакташын талап кылсак болот да. Ошол максатта быйыл эмгек маялары да көтөрүлдү. Бир кызматкердин прокурор, помощник прокурор, тергөөчү прокурордун алган маянасы 1 айга жетет. Жашаган үйү бекер мамлекет салып берди. Тамак ашына, кийим кечесине 1 айга жете турган эмгек маяна төлөнүп берилип атат. Азыр кызматкерлер да чоң жоопкерчиликти алып сезип турушат. Кудай буйруса элдин ишеничине ээ болгон прокуратура системага айланат деген мен терең ишеничтемин. Былтыр июнь айында облусту толук кыдырып чыкканмын. Кыдырып чыгып ошондо азыркы көйгөйлөрдү ошондо көп болуп, июнь айында биз баштаганбыз. Сөз түрдө тез арада кызматтык батирлер менен камсыз кылыш керек экен. Анткени алган маянасы 18 000. Батирге 10 000 сом төлөшөт экен. Анан кантип 1 ай жашайт? Ошол көйгөйлөрдү көрүп, кыдырып чыгып, ушул имаратты обул прокурор Кашкарова Гүлмира соттон утуп, прокуратуранын балансын алган экен. Бар мамлекеттен каражат бөлүндүрүп, мына заңгыраган бүгүн бардыгын 100 кызматкерлер толук камсыз болушту. Башка райондордо Манас районунун имаратын салабыз Кудай буйруса, ушу быйылкы жылдары. Ал эми Кара Бурада кызматтык 5 адам иштейт, кызматтык турак жай куруп берсек, Талас облусу толук бүт шарттар түзүлөт. Техникалык жанагы жумушта иштей турган шарттардын баары бар бүгүнкү күндө. Демек, азыр Талас облусу жеңди түрүнүп, мыйзамдуулук орнотуу үчүн күрөшө турган учур мен ойлойм, булар бул талапты аткарат, ак ниеттүүлүк менен аткарат деген ойдомун. Ачыбыш аземинде аталган көп кабаттуу батирдин жалпы курулуш иштерин жүргүзгөн Талас 60 компаниясынын директору башкы прокуратуранын медалы менен сыйланды. Көп кабаттуу кызматтык батирдин ачылышына облус башчысы катышты. Бакытбек Нарбеков прокуратура органдарынын кызматкерлеринин ак өргөлүү болушу менен куттуктады. Кубанычтуу саамалыктын күбөсү болуп отурабыз. Башкача айтканда, прокуратура кызматкерлеринин узак жылдардан бери күткөн тилеги ишке ашып, кызматтык батирлерге ээ болуп отурасыздар. Андыктан сиздерди ак өргөлүү болушуңуздар менен Талас облусунун элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан ак дилимден куттуктайм. Мындан тышкары ачыбыш аземинде прокуратура органдарынын ардагерлери сөз сүйлөштү. Ашым Дүйшөналиев азыркы прокуратура органдарынын кызматкерлерине
мамлекет тарабынан түзүлүп жаткан шарттарды баса белгилеп, бул жетишкендик экендигин эскертти. Чоң жетишкендик болуп, зор ийгиликтерге жетип, 32 квартира деген бир заңгыраган ак өргө ошол областтык прокуратуранын кызматкерлерине берилди. Бул чоң жетишкендик. Илгери Союздун учурунда дагы прокуратура кызматкерлерине бүткөн үйлөрдөн 1 квартира же 2 квартира гана берилчү. Азыр мунугу заман менен бир берилгенде 32 квартира, 32 адам үй бүлөлүү болду десем жаңылбаймын. Ошондой эле ушул кызматкерлерди толугу менен, ак өргөсү менен чын жүрөктөн куттуктадым. Өзүмдүн ой пикиримди билдирдим. Бул жалаң эле прокуратура органынын кызматкерлеринин сүйүнчү эмес, жогоруда айтып өттүм. Бул жалпы Кыргыз элинин сүйүнчү. Себеби ушул жерде Талас областтык прокуратурасында иштеген кызматкерлердин где-то 70-80% Кыргызстандын булуң бурчтарынан келип иштеп жатышат. Ошолордун бардыгы үйлүү болду. Алардын ата-энеси бар, тууган уругу бар, жекче аты бар, кайын журту бар дегендей. Ошолор угуп алып, алар да сүйүнүп атат. Биздин бала Талас областына иштеп барып, ак өргөлүү болду деп. Бул бекеринен айткан жокмун, Кыргыз элинин сүйүнүчү. Бул жакшылык жерде калбаш керек. Анан ушул жакшылык өзүнөн өзү келе бербейт экен. Буга адамдардын аракети керек экен. Аракетти түздөн түз айтышыбыз керек. Бул биздин Кыргыз Республикасынын азыркы учурда иштеп аткан башкы прокурору Курманкул Токтаралиевичтин чоң мээнети. Бул жалаң эле Талас областына ачылган жери жок. Бул бардык республика боюнча жерлерде, ушундай ыңгай келген жерлерде үйлөр, кызматтык имараттар, кызматтык кабинеттер курулуп жатат. Ошону жөндөп алып кеткенге дагы бир адам керек. Бул мээнет Талас областынын прокурору Гүлмира Нурдунбекованын мээнети. Кыз киши болсо дагы канча бир адамдар иштеди, мен билгенден ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында, 30 жылдан ашып калды. Ушунун ичинде далай жигиттер иштеди, бирок мындай зор жакшылык кылган эч ким болгон жок. Зор ушундай ийгиликке жетишкен. Билем 93-94 жылдары Курмантаев иштеген ол прокурор болуп иштеп кеткен. Ошол кишинин мээнети менен Талас областынын шаар район прокурорлоруна бардыгына кызматтык квартира сатып берген. Мындан тышкары кызматтык машина сатып берген. Андан кийин мындай чоң өзгөрүү болгон жок. Бул жерден тереңден терең Гүлмира Нурдунбековна ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Ак өргө алгандардын дээрлик көпчүлүгү жаш балдар экен. Биздин жаштар биздин келечегибиз. Ушул келечекте өргөлөрү уугуна уук сайылсын, улансын, керегесине кереге кошулсун, улансын, жакшылыктардын жышаны болсун. Мына ушул эле жерден уктук. Ушул жерде көчүп киргендердин бирөө мына 2 күн болду. Кыздуу болуптур, а бирөөсү эгиз кыздуу болуптур. Бул сонун нерсе. Жанагы өргөлүү болгула, башыңарга баш кошулсун, эмеңерге, дөөлөтүңөргө дөөлөт улансын деген ушул жигиттердин иштери ийгиликтүү болсун. Аталган саамалыкта кызматтык батирге ээ болгондорго бир катар каалоо тилектер айтылды. Ошондой эле облустун ардагерлери акыл насаатын айтып, бата беришти. Бүгүнкү тарыхый күн ушулардын тарыхында калат. Ушулардын жүрөгүндө калат. Ушулар бүгүнкү күндө даңаса кылып айтат. Ошондо Курманкул деген агабыз бар экен, ошо келип ушул үйдү бизге берип кеткен деп айтат. Ушул чирпелер. Барыңер рахмат, барыңер бактылуу болуңар. Эне кымбаттуу менин жердештерим, улуу адам катарында бата берип коеюн, алакан жайып коюңуздар. Ак өргөөңөрдүн ичине балдар толсун. Ишиңерде этеңерге бакыт толсун. Ай бир заттын үстүндө болгула. Курманкул жетесиңердей болуп, Гүлмира
эжекеңердей болуп ел осына алынған алкышка ээ болгондордон болгула. Тілеген тілеңерді Теңирим кабыл кылсын. Амин. Аллаху акбар. Рахмат. Эми алдыда тагыраагы 2-3 жыл аралыгында өлкөнүн прокуратура органдарында иштеген кызматкерлер толугу менен кызматтык батирге болушат. Ошондой эле кеңсе жана башка шарттары дагы жакшырат. Жакында эле Кемин районун ачтык. Кочкор району ачылуу алдында турат. Кочкор районуна кызматтык имаратты бүттү, ачып киргиздик. Быйылкы жылы дагы чоң алай, Аламиден бир канча алдыда пландар бар. Биздин максат бир 2 жыл, 3 жылда республика боюнча толук эски имараттардын баарына жаңы имарат, анан кызматтык батир менен толук камсыз кылуу. Бул аракетти Кудай буйрса ишке ашырабыз. Мындан тышкары бул күнү прокурор Курманбек Зулушев Талаш шаарында курулушу башталган облустук прокуратуранын имаратында жүрүп жаткан иштерден, ошондой эле финансы полициясынын имаратына көчкөн Талаш шаардык прокуратурасынан кабар алды.